Мээримдүү жана ырайымдуу Алланын ысмы менен. Бир падыша болот экен да. Падыша бир күнү өзүнүн 3 вазири бар экен. Ошол 3 вазирин өзүнө чакыртат экен дагы. 3 вазирине мындай деп иш дайындайт экен да. Мен силерге белгилүү өлчөмдөгү бир акча берем дейт экен да. Ошол акчаны барасыңар дагы базардан барып, мен ыраазы боло тургандай мындай тамак аш жей турган тамак ашык азык оокат топтоп келесиңер дейт экен да. Анан үчөөнү жиберет экен. Үчөө чыгып алып, бирөөсү ушундай жакшы адам экен. Ушул падышаны ыраазы кылып коеюнчу деп, ошол берген акчасын эч мындай беймани нерселерге коротпостон толук ошол падышасы ыраазы боло тургандай кылып жакшы продуктларды алып келет экен. Экинчиси болсо, ал акчаны алып базарга баргандан кийин жарымын өзүнүн бир кызыкчылыктарына, бөлөк бир нерселерге коротуп, анан жарымын эле ошондой анча мынча эле ушундай азык оокат алып келет экен да. А үчүнчүсү болсо, эми падыша ошондой бай эмеспи, ага эмне кереги бар эле дегенсип, эч нерсе албай эле баардыгын өзүнүн кызыкчылыктарына эле кирип, ичип жеп, ушинтип болгон акчаны коротуп коет экен да. Эч нерсе албай келип атат экен. Анан үчөө келгенден кийин падыша кайрадан чогултуп алып айтат экен: эми ушул азык алып келген азык оокаттарыңар менен мен силерди 40 күнгө мындай зынданга таштайм дейт экен да. Зындан деген мындай жерде козулуп турган ошол жака мындай түрмө сыяктуу жер да. Анан ошол жерге 40 күнгө камап коем, ошол азык оокаттарыңарды тамактанып ошол жерден чыгасыңар дейт экен да. Анан ошондо жанагы эч нерсе алып барып алган адам аябай ачкалыктан кыйналып, болгону бир 10 күндөй чыдайт экен дагы, андан кийин ачкалыкка чыдабай өлүп калат экен. Экинчиси болсо, жартылай алган болсо, өлбөйт экен, бирок араң кыйналып, аябай кыйналып, эптеп ошол 40 күнгө эптеп жеткирип, араң чыгат экен да. Биринчиси ал баардыгын ошондой бөлөк нерселерге коротпой туура пайдаланган адам болсо, ал аябай кыйналбай эле, аябай сонун болуп чыгат экен да. Биздин бул окуядан ала турган сабагыбыз мындай экен да. Негизи адамзатка Аллах субхана таала мындай белгилүү өлчөмдөгү өмүр берген да. Мына ошол белгилүү өлчөмдөгү өмүрдү ошол Аллах таала, ошо жаратуучу Аллах тааланын ыраазылыгы болгон ушундай жакшы иштерге буйруган өкүмдөрүн аткарып, мисалы намаз окуп, бирөөлөргө жакшылык кылып, зекет берип, орозо тутуп, хажы барып, ушундай Алла ыраазы болгон иштер менен алек болуп өткөрүү үчүн берилген дейт да. Эми ошол кээ бир адамдар мындайдын эмне кереги бар эле дегенсип, же болбосо Аллага ыйман келтирбей, ушундай жаман нерселер менен ошол өмүрүн коротуп коет экен да. Алар ошол баягы үчүнчү ачкалыкка чыдабай өлүп калган адам сыяктуу болуп туруп, ал түбөлүк азапта калып кетет экен да. Ал эми жартылай жакшылык кылган адамдар дейт булар, мисалы үчүн кээ бирлер бар, белгилүү жашка жетип калганда андан кийин түшүнүп, динге кирип, Алланын өкүмү болгон намазын окуп, ушундай буйруган нерселер менен аракет кылып, калган өмүрүн коротот экен. Булар дейт ошол мурдагы кылбай жүргөндөгү убактагы өмүрлөрүн үчүн азап алып, андан кийин кайра кутулуп бейишке чыгат экен да. Ал эми кээ бир адамдар кичинесинен баштап эле ибадат кылып, Алланын өкүмдөрүнө моюн сунуп, ошо өткөргөндүгү үчүн булар эч кандай азапка барбай эле сразу эле бейиш жаннатка буйрулуп, ушундай түбөлүк жыргалчылыкта калып кетет экен да. Эми өзүңүздөр ойлонуп көрүңүздөр туугандар. Каалайбызбы, каалабайбызбы, таң деле атат. Канчалык узун болушун каалабай эле күн деле батат. Азырынча узун болгон өмүр аягына чыкканда бул кичине эле тез эле өтүп кеткен сыяктуу болуп калат да. Ошон үчүн бар өмүрүбүздө ушундай өзүңүздөр байкап көрсөңүздөр, өмүрүбүз аз болгон, мындай чектелүү болгон аз келгенсип, күн өткөн сайын чекесинен кыскарып атат да. А бирок өткөн өмүр ахирет үчүн пайдалуу болдубу, жокпу, эч нерсени ойлонбой жашап келатабыз. Ошон үчүн бар өмүрүбүздө Алланын өкүмүнө моюн сунайлы. Бул ким намаз окуса, ал өзү үчүн пайда. Эгер ким намаз окубай турган болсо, ал өзү үчүн зыян. Сөзсүз мунун мындай жазасын алабыз да, жакшы дагы, жаман дагы. Ошон үчүн аракет кылып, бар өмүрүбүздө ибадат кылып калайлы. Аллах таала кимге жакшылык кааласа, ал адамга ошол динден түшүнүк берет дейт да. Ошол динден түшүнүк берип, Алла ыраазы болгон иштер менен өмүрүн алек кылып өткөрөт экен да. Эми эгерде дейт мерездик кылып тескери баса бере турган болсок, Аллах субхана таала ушундай керексиз нерселер менен алек кылып коет дейт. Ошол керексиз нерселер менен алек болуп өмүрүбүздү өткөрүп экенбиз да. Ошон үчүн ойлонойлу туугандар. Бул жерде эч кимди зордомой же алдамай жок. Баардыгы ачык айкын көрүнүп турат. Күнүмдүк жашоо менен алек болуп эле жашап жүрө бербей, ойлонойлу акыретти, жашоо акыйкатын, бизге кайдан келдик эле, эмне келдик эле, жашоонун, жаралуунун максаты эмне максатта жашап жүрөбүз, жашоонун акырында эмне болот, ошону ойлонбосок, кийин аябай өкүнүп калабыз да. Ошондой эле дагы бир ушундай сабак ала турган бир окуяны айтып кетсем, бир падыша болот экен да. Бир падыша өзүнүн кулун чакырып алып туруп айтат экен да:
мен дейт ушундай чоң казынам бар, ошол казынам киресиң, мен сага 3 саат убакыт берем дейт экен да. 3 саат убакыт берем, 3 сааттын ичинде эмне кааласаң ошонун баардыгын алып чыгып кетсең болот, ошол байлык казынамдын ичиненчи. Кааласаң баардыгын алып чыгып кетсең да болот дейт экен да. Анан ошентип тиги кулуна түшүндүргөндөн кийин өзүнүн желдеттерин жөнөтөт экен да, барып киргизип бергиле депчи. Анан байкуш ал кирет экен дагы, кирсе аябай көп жакшы нерселер бар экен да, алтын, күмүш, кооз, ушундай кымбат баалуу таштар, ушундай иши кылса аябай байлыктардын баардыгы бар экен да. Анан биринен бири кызыгып, бирин алса бири кызыгып, ушинтип жүрө берип анан кийин 2 саат убактын өткөрүп экен да. 2 саат убактын өткөрүп туруп эле анан бир жерге барса, сонун бир диван бар экен да, аябай жасалган сонун экен да. Байкуш чарчап калган байкуш бир аз жата турайынчы деп анан кийин бир маалда уктап калат экен да. Аябай сонун бир маалда түш көрүп атса эле, сонун болуп түш көрүп уктап атса, тур дейт экен да. Эмне болду? Тур, сенин убактың бүттү, давай чык дейт экен да. Кой тургула. Мен бир аз бир нерсе алып албайынбы? Мага убакыт бербедиңби десе, жок, сен жана алышың керек болчу, сен уже 3 саат убактың бүттү деп чыгарып таштайт экен да. Аябай өкүнөт экен да жанагычы. Ошол 3 сааттын ичинде алып албай депчи. Ошол сыяктуу биздин өмүрүбүз дагы бир чектелүү да. Белгилүү бир өлчөмдөгү бизге өмүр берди да. Ошол өмүрүбүздү уктап калбай, белек нерсе алек болбой, ошондой пайдалуу нерселерди акыретке топтоп албасак болбойт экен да. Эмне себептен 3 саат деген себеби? Адам мисалы үчүн бир күндө 24 саат болсо дейт. Ошонун дейт 8 саатын уктай турган болсо, анда 3төн бирин уктаган болот дейт да. 2 саатын күнүмдүк турмушка алек кылып коюп атат дейт да. Эми эгерде 60 жыл жашай турган болсо, ошонун 20 жылы толук уйку менен кеткен болот экен да. Эми өзүңүздөр ойлонуп көрүңүздөр эми. Эң кызыгы ошол байкуш аябай өкүнөт да. Жанагы 3 сааттын убактын ичинде алып алсам болмок экен депчи. Эми ошол байкуштун кейпинчи кээ бир адамдар сөзсүз ошону кийебиз да. Эртең бир күнү биз дагы ушундай армандуу күн келет да. Ошондо бар өмүрүмдө ибадат кылып калбадым экен. Эмне үчүн эчкир чакырса барбадым эле, бара берсем болмок экен деп аябай өкүнөбүз. Ошон үчүн өкүнбөш үчүн бар өмүрүбүздө мүмкүн болушунча ибадат кылып калайлы. Эртең кеч болуп калат. Канча мисалы үчүн кээ бирлерибиз кичинебизден чоңойгондон бир министр болоюн, же бир врач болоюн, бир инженер болоюн, же атак даңктуу бир депутат болоюн, президент болоюн, ушундай деген бир максаттарды коюп жашап келебиз да. Бирок ошол максаттарга жеткенибиз бар, жетпегенибиз бар. Эң ошондой максаттарыбыздын бири бул биз тиги дүйнөгө кетебиз да. Мисалы үчүн врач же депутат же президент болбой калышыбыз мүмкүн, а бирок кетерибиз бул чын да, сөзсүз кетебиз, каалайбыз каалабайбыз кетебиз. Бул дагы биздин бир келечек да. Эми мисалы үчүн депутат болуш үчүн, президент болуш үчүн же бир инженер болуш үчүн канча окуп, канча аракет кылып эмгектенебиз. Андан кийин анан ошолго жетебиз да. Жөн эле жатып эле бир жерден туруп эле анан кийин депутат болуп калган эч ким жок. Ошол сыңары биз дагы биздин келечек болуп аткандан кийин өлүм бул биздин келечек да, мынча айткандачы. Ага да даярданышыбыз керек да. Бул өлүм деген жок болуп кетет эмес, бул чыныгы жашоонун башталышы. Ошон үчүн азыртан бар өмүрүбүздү аракет кылып, ибадат кылып калбасак, азыртан аракет кылып калбасак, кийин аябай бармагыбызды тиштеп армандуу күн келет да. Өтө чоң орду толгус арман болот. Ошондой арман болбоштугу үчүн азыркы бар өмүрүбүздө мүмкүн болушунча аракет кылып, ибадат кылып, намаз окуп калышыбыз керек экен да. Аллах субхана таала баарыбызга ыйман хидаят берсин. Аллах өзү ыраазы болгон иштерин менен алек болушту насип кылсын. Аллах баарыбызга Аллах таала ыйман хидаят бер. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үммөттөрүнө баардыгына Аллахым хидаят бер, ыйман бер, өзүңдүн туура жолуңда гана жашашты насип кылсын. Саллаллаху таала аля хайри халқи Мухаммад ва аля алихи ажмаин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Бирахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар.